Аял. Автор Айлин Д. Окуган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ийгиликтүү аялдын сыноолорго толо тагдыры баяндалган сериал. Өз бөлмөсүндө отурган Эмирдин телефонуна билдирүү келди. Айдайдын командасындагы кыздардын бири экен. Бул кызды сырттан эле тааныган болбосо сүйлөшүп көргөн эмес. Эмир, салам. Эмне кылып жатасың? Отурам. Аябай кыйын сынган баласың. Ошону билесиңби сен? Эмир таң кала түштү. Жакшылап карады билдирүүнү. Кыйын сынган жерим жок. Айдай эженин тууган экениңди жашырбай эле кой. Бирок команда болгондон кийин биздей эле мамиле кылыш керек болчу сага. Тим эле принц. Ким, менби? Ооба. Каалаганда келесиң, каалабасаң келбейсиң. Дайыма сени өзүнчө алып калып сүйлөшөт. Кебетиңер да куюп койгондой окшош болуп турбайбы? Сен анын тууганысың. Эми ачык эле айта бер. Эмир таң калды. Деги эле мындай нерсени күткөн да эмес. Макул, тууганымын дейли. Анан тайпа болгондон кийин ырлар бирдей бөлүштүрүш керек эле. Эмнеге дайыма сага сен каалаганды берет? Мисалы, мен да таланттуумун. Кичинемден эле сахнада келе жатам. Эмнеге сен болушуң керек биринчи? Эмир ичинен бырс күлдү. Кыздын дарты белгилүү болду эми. Жылдыз оорусу менен ооруп жатканы ачыкталды. Орой жооп айтайын деди. Бирок адегенде анын ким экенин жакшылап билип алганы дурус. Кыздын социалдык тармактагы баракчасына кирип, анан аябай сулуу кыз экенин байкады. Ышкырып койду кашын кага. Кызыга түштү. Сүрөттөрүн карап отуруп, бүгүн рак оорусунан апамды жоготтум деген билдирүүсүн окуду. Жүрөгү кысыла түштү. Мунун да апасы жоктура. Кандай оор күндөрдү башынан кечирип жатканын ким билет. Дароо ачуусу тарай түшүп, тескерисинче кызга боору ооруй баштады. Макул, менин аткаруумдагы кай сырды болсодор да, эртең сагардатып көрөлү. Тиги кыз муну күтпөгөндөнбү таң калган смайликтин сүрөтүн жөнөттү. Сага чындап эле сунуштап жатам. Ойлонуп көр. Баса, өз атың ким? Асема. Жакшылап сүйлөшүп кетишти. Бат эле экөөнүн жалпы кызыкчылыктары бар болуп чыкты. Эмирдин капкараңгы болуп турган дүйнөсүнө бирөө жарык күйгүзүп койгондой сезилди. Айдай Эмилдин айткандарын акылга салып ойлонуп жатты. Бул маселени кантип чечүү керек? Илимге айтпаганы туура. Ал мындай адамды эки чайнап бир жутат. Бирок жалгыз күрөшүп жеңе алабы? Ойлонуп отуруп аны менен жолукмай болду. Азыр убакытты чоюп турган оң. Дагы калганын ойлонуп чечет. Эртеси эле Эмилге чалып экөө кымбат бир ресторандан жолугушту. Бул жака деле чакырыштын кереги жок эле. Бриллиантка өзүнө жараша орду болот дешет го. Сен буга татыктуусуң. Айткандай, сен жалаң ушундай жерлерде жүрөсүң, менин билишимче, деди Эмил. Жаңылып калыптырсыз, андай эмес. Ооба, сенин аябай жөнөкөй адам экениңди айтышат. Бирок сага мен өзүмдүн урматтоомду билдирип коеюн дедим. Айдай бокалдагы винону тигинин бетине чачып жибергиси келип, өзүн араң кармады. Ажар көз алдына келди. Ушундай адамга татыктуу болуш үчүн бечара эмнелерди кылды экен деген ой чачылгандай келип кетти. Ачуусун араң басты да жүзүнө тике карады. Эмне керек сизге? Заказ кылып коелу, анан маектешебиз. Айдай жанына келген официантка сылык баш ийкеп жөн гана суу сурады. Кой, андай болбойт. Мен өзүм эле заказ кыла берейин. Шашпай заказ кылды. Алдында куурчактай болуп отурган Айдайды суктана карады. Чындап, көп аялды көрдү. Бирок мындайын көргөн эмес. Акылдуу жана сулуу. Эмне керек? Сен керексиң. Ал сен үчүн оңой болбой турганын билесиң, деди бул жолу Айдай сизди таштап. Ызырынбачы. Бирок бул дагы сага жарашат экен, деди Эмил жылмайып. ДНК анализдин жыйынтыгын алдыңа таштап, сот жообуна тарттырышым мүмкүн. Сен муну билесиң да, Андай кыла турган болсоң, эмнеге келдиң? Мен Эмирге сен ким менен жүрүп, балаңды кимге сатканыңды далилдеп берсем, эмне кыласың? Эмне? Ооба, көчөдө калып, баланы сатканга аргасыз болгонсуң. Муну эми күнөөлөгөнгө болбойт. Ар ким катачылык кетирет. Айт, балам сенин колуңа качан келди? Кантип келди?
Сенин ал кездеги сүйгөнүң мага көп суммада акча карыз болчу. Аябай көп. Бир күнү келип карыздарын кечсем, ал эч кимиси жок бир бала таап берерин, артынан эч бир адам издеп келбей турганын айтты. Макул дедим. Далил сурадым. Менде өз оозуң менен, өз колуң менен балаңды сатканың тартылган видео бар. Айдайдын башы дүңгүрөп кетти. 17 жыл мурун кантип тузакка түшүрүштү экен булар? Ал видеодо эмне деп сүйлөдү экен? Монтаж эмес, айтып коеюн. Алгач көргөнүмдө сенби же сен эмеспи дедим. Бирок жакшылап караганымда сен экениңди билдим. 17 жыл мурун мындай сулуу эмес экенсиң. Алдына келген тамакты шашпай жеп жатты. Айдай кускусу келип окуш барып оңолду. Мен көрө аламбы ал видеону? Жок, баары мен каалагандай болмоюнча андай нерсе жок. Анан Эмирге да, Ажарга да сен баланын биологиялык апасы экениңди айтпайсың. Бул биринчи талабым. Экинчиси, Эмир менен жакшы мамилени сактап калгың келсе, мен аркылуу гана. Башкача мүмкүн эмес. Мен сенин куурчагың болбойм. Болоосуң. Ошол үчүн бул жерде эмессиңби? Ал болтойгон колдору менен Айдайдын ичке колдорун кармалай берди. Колун тартып алганы бара жатып Айдай тим койду. Болуптур. Карта бул каалагандай ойнолсун анда. Жүзүнө жылмайып койду. Эмил аялдардын мындай жылмаюусун билет. Вот актриса, тузакка илиндиң деди ичинен кымыңдап. Тагдырдын тамашасы дал ушул учурда Илим бир кесиптеши менен бул ресторанга кирген эле. Маңдайындагы экөөнү көрүп чак-чайып токтоду. Айдай көргөн жок. Илим эмне кылаарын билбей кала берди. Машинесинен түшүп үйгө киргени бараткан Айдай үңкүйүп подъездде отурган Илимди көрдү. Эмне болду экен деп жанына барды. Илим, ачкыч бар го, эмнеге кирбедиң? Акым жок деп ойлодум, деп бурк этти. Бул эмне дегениң? Сенин үйүңө киргенге акым жок деп, деди кекерленген Илим. Айдайдын абдан чарчаган, жаны анын какшы үнүн байкады. Сен кайдан келе жатасың, деди Илим. Студиядан. Илим селт эте түштү. Биринчи жолу Айдай ага калп айтканын байкады. Караңгыда жүзүнө тигиле берди. Чын эле сенсиңби дегендей. Айдайдын жүзү солк этпеди. Эмнеге бул калп айтып жатат? Деди жаны кашайган Илим. Бул баягы Айдайга эч эле окшобой турду. Мындай нерсе мурун да болгон. Бирок анда жаңы таанышкан мезгил эле. Чындыкты өзү айтып берген. Бирок минтип алдаганы биринчи жолу. Сага эмне болду? Деди Айдай, анын кадала тиктегенине таң кала. Эч нерсе. Сен менден эмнени жашырып жатасың? Эмне жашырып жатам? Айдай бакырып болгон окуяны айтып берип салгысы келди. Эптеп өзүн кармап калды. Эмир үчүн муну сыр кылып сакташы керек эле. Эмир үчүн. Ичинен, эмнеге менин бактым толук болбойт? Уулумду сакташым үчүн Илимден баш тартышым керек. Эмнеге менин тагдырым мынча чырмалышкан? Деди кейиштүү. Илим андан чындыкты талап кылган көз карашын өзгөртпөй тиктеп тура берди. Жашоосунда өзүнүн дилине жакын, жан дүйнөсү менен сүйгөн бир адамды тапты. Эч нерсеге карабай, бири-бирин жакшы көрүштү. Эми ага калп айтканга аргасыз. Айдай Илимди жалдырап карап тура берди. Илимдин шектүү көз карашынан кыйналып кетти. Үйгө кирбейсиңби? Жок. Анда жакшы эс ал. Башка эч нерсени айтпай бурулуп жанынан өттү. Илим артынан карап кала берди. Тиги адамдын эмнесине кызыкты? Акчасынабы? Жок, жолунан мындан көп акчалуулар чыккан. Айдайдын өзүнүн деле акчасы жок эмес. Эмнесине? Бул аял дегенди түшүнүү мүмкүн эмес, деди итатай тутула. Машинесине отурду да жөнөп кетти. Айдай жалгыз калды. Ушул учурда телефонуна видео келди. Эмилден экен. Жанагы коркуткан видеосу окшойт. Колдору калтырап жатып араңашты. 17 жыл мурунку Айдай. Халат кийип отурат. Жанында уулун урдап кеткен Нурдан. Жүзү деле бир аферистикине окшогон акылдуу, интеллигент жигит. Жүрөгү оозуна тыгыла берди. Бул акмактын жүзүн көрбөй өлүп калсам гана, деди ичинен. Билимиң, эч кимиң жок экен.
Жаш бала менен эмне кыласың? Билбейм. Эгер баласыз, колунда бар адамдардын бири сенден балаңды сураса эмне кылмаксың? Балаңдын келечеги үчүн аларга берет белең? Өзүң минтип жүрсөң. Баламдын келечеги үчүнбү? Ооба, экөөбүз үйлөнгөндөн кийин дагы балалуу болобуз. Бул баланы балким алар жакшы адамдарбы? Ооба. Билбейм, Нурдан. Балким баламдын келечеги үчүн макул болом. Видео ушул жерден үзүлүптүр. Айдай жүзүн жаап отура калды. Нурдан аны качан видеого тартып алганын билбейт. Деги эле ушундай темада сөз болгону эсинде жок. Бирок баланы бирөөгө берем деген ой башына эч качан келген эмес. Бирок чарасыз абалда калганы, эч бир жакын тууганы жок шаарга келип алганы менен корккону эсинде. Тиги ошол абалынан пайдаланган тура. Кантип бул капканга түшүп калган. Видеонун калган бөлүгүндө эмне деди экен? Ушул учурда телефонуна билдирүү келди. Калган бөлүгүндө отуруп алып, жайма жай баламды сатам деген өз сөзүң бар. Муну Эмир биле турган болсо? Айдайдын денеси муздай түштү. Эмир аны жек көрүп карап жатканын элестеткенде баарына даяр болуп кетти. Эмилдин ойношу эмес, үй кызматчысы болгонго да даяр эле. Болгону Эмир билбесин. Эмир анын жашоосунун калган бөлүгүндө жек көрүп жүрүп өтпөсүн. Апасын жек көрүү өз башынан өткөргөн бир сезим. Анын кандай кыйын экенин Айдай жакшы билет. Ушул учурда Эмил эмне кааласа аткара турганын Айдай сезип турду. Эмне болсо ошол болсун. Уулун жоготпош үчүн ал баарына даяр. Эмир Ажарды өзү тапкан профессорго алып келди. Ал баардык анализдерди карап туруп, аз болсо да үмүт бар деди. Кандайча? Деди Ажар таң кала. Мен далай доктурда болдум. Баары бир ооздон. Аз болсо да үмүт бар. Ал үчүн тез арада операция жасашыбыз керек. Бирок операция үчүн организм аябай алсыз. Алгач күчтөйлү. Кантип? Азыр ичип жаткан дарынын баарын токтотуңуз. Мен сизге башка дары жазам. Ал тез арада организмди күчкө толтурат. Профессор сүйлөп жатты. Ажар чындап эле караңгы жерден бир шоола тапкандай үмүт кыла баштады. Эмирдин көздөрү жайнап кетти. Экөө ал жерден жакшы маанайда чыгышты. Мына апа, айттым эле сизге. Бир жол табылат деп айтпадым беле? Бул адамды кыйын деп уктум. Көп кишинин өмүрүн сактап калган экен. Өх, апа, мен буга ишенип турам. Сиз жакшы болуп кетесиз. Тентегим десе, чын эле менин да үмүтүм жана түштү. Болгону, Эмир, атаңа эч нерсе деп айтпа. Бул тууралуу билбей эле койсун. Мен дагы сизден ушуну суранайын деп тургам. Ал жаман сөздөр менен кайра үмүтүңүздү өчүргөнгө аракет кылат. Ажар уулуна сүйөнө берип жылмайып алды. Күн жаркырап тийип турганын байкады. Айлана жап-жашыл, аалам таптаза, суп-сулуу көрүндү. Бул ааламда бир мүнөт болсо да узак жашаган кандай жакшы. Өзүн бактылуу сезди. Азыркы кирип чыккан профессор айткан аз пайыз болсо да жашайсың деген ыктымал чын чыгышын каалап жатты. Айдай кирип келип Эмирдин жок экенин байкады. Көрүшпөгөнүнө аз болсо да аябай сагынганын байкады. Ичи тызылдап, улам эшикти карай берди. Өчөшкөнсүп күндөрү кызагын артынып кирип келчү баласы бүгүн жок. Сабакты араң бүтүрдү. Бүгүн уулун көрбөй калса, жашоосу токтоп калчудай сезими эледи аны. Телефону өчүк. Жиңди болуп кете жаздады. Кайда бул бала? Эч нерсени ойлогусу келбей, Ажардын үйүнө жетип барды. Дарбазасы ачык экен. Үйдө Эмил жалгыз эле. Айдайды көрүп алгач таң кала түштү да мыйыгынан жылмайды. О, күн мынча жаркырап тийип жатканы эмнеден десе, Айдай өзү келген тура. Мынча эрте сагынып кетет деп ойлогон эмес элем. Эмир кайда? Эмир кайда? Ойлонуп көрөлүчү. Чынын айтсам, ал бала кайда экенин билбейм. Мага отчет бербей калганына көп болду. Ажар кайда? Аны да билбейм. Ойгонсом, экөө тең үйдө жок экен. Эне бала аз калган убакытты чогуу өткөргүсү келгендир. Аларды эмне кыласың? Биз тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Жылмайып турган бул адамдын бетин тытып салгысы келди Айдай. Бирок ага карабай жароокер жылмайды.
Биздин дагы көп убактыбыз болот деп ойлойм. Ошондойбу? Алгач Эмир кайда экенин билишим керек, мага жардам бер. Эмил жылмайды. Бул аялга алгаш жөн эле кызыкса, эми белгисиз бир күч менен тартылып бара жаткан эле. Ойлосо оюнан чыкпай, көргөн сайын көргүсү келген бир кумар пайда болду. Сүйүүнү түбүнө чейин даамдадым деген адам буга чейин мындай кумары болбогонун сезди. Айдайга жакындай берди. Аял артка чегинди. Алыс. Мен сени биздин дагы толтура убактыбыз бар, деди жылмайганынан жазбаган Айдай. Эптеп муну тизгиндеп туруунун бир жолу калп эле, жакшы сүйлөө. Эмил болчу да эмес. Көзүнө эч нерсе көрүнбөй бара жатты. Айдайды кучактап жыгылгысы келди. Ушул учурда дарбаза ачылып Ажар менен Эмир кирип келди. Экөө тең буларды шектен этиктеп калышты. Саламатсызбы, деди Эмир сузгана. Уулум, мен сени абдан сагындым. Дагы бир күн көрбөсөм өлүп калмакмын деп жатты Айдайдын көздөрү. Ажар болсо шектүү көздөрүн албай тиктеп турду. Жакшы, Эмир, сен эмнеге сабакка келген жоксуң? Апам экөөбүздүн ишибиз бар эле. Эмнеге телефон чалып айтып койбодуң? Эмир мындан ары сиздин тайпада ырдабай турганын айтты, Айдай эжеси. Бүгүн ошол үчүн барбады, деди Ажар. Анын үнүндө бир нааразычылык турганын байкады. Эмнеге, деди ыйлагысы келип. Мен убактымдын көбүн апам менен өткөрүшүм керек болуп жатат. Азыр апамдын жанында болушум керек. Башка максаттардын баарын жыйыштырып турушум керек. Бирок жакында фестиваль го. Балдар менсиз деле сонун барып келишет. Көп ырлар сенин аткарууңда болмок. Биз буга көп убакыт кетирип даярдандык, мындай болбойт да, деди Айдай. Эмирди тиктеп туруп Айдай башын чайкай берди. Жок, 17 жылдан кийин тапкан уулум кайра жогото албайт. Бир күн болсо да ансыз кала албайт. Аптыгып кетти. Сен эмнеге андай чечимге келдиң? Балким мага таарындың, же балдар арасында бир нерсе болдубу? Жок, эч нерсе болгон жок. Болгону мен ырчылык меники эмес экенин түшүндүм. Мен апамдын жанында гана болгум келет. Апаңдын жанында? Эрдин кесечиш, деди Айдай. Дагы бир аз турса ыйлап жиберчү абалын түшүнүп шарт бурула берди. Айдай эже, деди Эмир. Бурула берген Айдай ага Эмир ачкычты сунуп турганын көрдү. Бул студиянын ачкычы эле. Мурунку жумада каалаган учурда келип машыга бер деп өзү берген. Ачкычты албай башын чайкады. Эмир, дагы убакыт бар. Сенин курагыңда көп жолу мындай чечимдер чыгарылат. Бирок ал туурабы же туура эмеспи азырынча биле албайсың. Ошол үчүн өзүңө убакыт бер. Эмир уулум, мени бөлмөмө алып барчы, деди Ажар. Эмнегедир ички туюм менен Айдай менен Эмирдин көпкө сүйлөшүүсүн каалабай жатты. Айдай чыгып кетти. Машинасына отурса колдору калтырап жаткан экен. Эмне кылаарын билбей калды. Илимге телефон чалды. Бирок эмнегедир Илим чалууга жооп бербеди. Жүрөгү жарылып кетчүдөй болуп жатты. Эмирдин өзүнөн алысташына эч макул боло албайт эле. Бир жолу болушу керек. Сөзсүз бир жолу бар. Болгону мен ал жолду табышым керек. Ушунча жылдан кийин мен аны кайра жогото албайм. Мага мындан ары Эмирсиз жашоо жок деп жатты. Күндөр өтүп жатты. Кунарсыз, келечексиз, кубанычсыз бир күндөр эле Айдай үчүн. Эмир сабакка келген жок. Аны кайра кызыктыруунун жолдорунун баарын издеп көрдү. Бирок болбоду. Мурункудай эле иштеп, тамак ичип, жолугушууларга барып, камера алдында жылмайып сүйлөп өтүп жатты күндөрү. Бирок жашоонун түсү, даамы жоктой эле. Илимге көп жолу телефон чалса да албады. Эмнегедир ал дагы Айдайдан качкандай сезилди. Издеп аркасынан түшүп жүрүп тапты. Салам, деди Илимди көргөнүнө кубана. Салам, деди ал сузгана. Сага эмне болду? Сагачы? Мен канча күндөн бери сени издеп, сага жазып эмне гана кылбадым. Телефонуңа такыр карабай калгансыңбы? Деди Айдай жиндене. Илим кайдыгер гана иинин куушурду. Мен шаарда эмес элем, бош ойда жаткам. Азыр бошсуңбу? Деди Айдай жаны кашая. Жок, бош эмесмин. Бул сен эмессиң. Мен билген Илим бул эмес. Мен билген Айдай да бул эмес болчу, деди Илим кайгылуу. Ал кандай дегениң?
Мен баарын билем. Эмил деген адам менен жолугуп жүргөнүңдү. Айдайдын алдынан жер көчүп кеткендей болду. Көзүн жалдыратып Илимди карап турду. Буга эмне деп түшүндүрөт? Уулу менен мамилесин сактап калыш үчүн аны менен жолугуп жатканын айтса жөн гана күлүп басып кетет. Же барып Эмилдин өпкөсүн үзүп келет. Же дагы бир туура эмес кадамга дуушар кылат. Айтчы, экөөбүздүн ортобузда ушунча нерсе болгондон кийин, чындап бири-бирибизге байланып калгандан кийин, бул жашоодо мага сендей, сага мендей эч ким ишене албай турган убакка келгенге чейин мага бул кыянаттыкты кылган эмес элең. Эмнеге азыр кылып жатасың? Аны сүйүп калдым, балекет салекет дебе. Мен ага өлсөм да ишенбейм. Эмир үчүн экенин божомолдоп жатам. Бул жолго биз чогуу чыкканбыз, эсиңде болсо. Эмнеге мага акырына чейин ишенген жоксуң? Эмил сага жардам берем деди менимче. Мени оңой гана сатып кете бердиң. Мен киммин? Жөн гана жүргөн журналист. Сенин айланаңда мага окшогондор толтура. Бирок экөөбүздүн ортобузда башка бир нерсе бар экенине ишенген элем. Айдай эмне кылаарын билбей тура берди. Видео тууралуу айтса Илим эмне дээр эле? Аргасыз экенин айтсам эмне демек? Айтайын деп барып бул жолу да токтоду. Эч нерсе айта албай бурулуп кете берди. Токто деп айтса чуркап келип кучактап калса деп жатты ичинен. Бирок Илим ордунан жылган жок. Узата карап гана кала берди. Машинесине отуруп боздоо ыйлап алды Айдай. Жалгыз уулу тууралуу кеңеше турган адамынан да айрылды. Жан жолдошунан, сырдашынан айрылды. Эмне кылаарын билбей калды. Бир топко отурду да акыл токтотту. Эмир анын апасы экенин билбеши керек азырынча. Эптеп бир жол менен Эмилдин колундагы видеону алмайынча ал чындыкты билбеген оң. Музыканы таштайм деди. Эмнеге мындай жыйынтыкка келгенин билиши керек. Жакын арада болго турган сынакка даярдап жаткан. Баары жарым жолдо калды. Мындай болбошу керек. Айдай ишин ара жолдо калтырбайт. Жок дегенде Эмир менен жакшылап сүйлөшкөнү оң. А балким ажар менен сүйлөшүүсү керектир. Азыр ыйлап отуруу ал чубак эмес. Ал башын чечкиндүү көтөрдү. Ажарда бир үмүт ойгонду. Аны ойготкондо уулу болду. Такыр жанынан чыкпай, ага китептерди окуп берип, эмне кааласа кылып жанында эле. Карынын жарып чыккан бала мынчалык байланмакпы, ким билет? Уулуна ыраазы боло берди. Бул учурда уулу экөөнүн бир нерсе жашырып жатканын Эмил байкап калды. Эй, экөөң эмне эле көзүмдашып сүйлөшүп калгансыңар? Менден эмнени жашырып жатасыңар? Эч нерсе жашырган жокпуз. Бирдеме эле болуп жатасыңар. Жакында кайра операция жасалат мага. Ошол тууралуу сүйлөшүп жатабыз, деди Ажар. Дагыбы? Ооба, бул жолу башка хирург. Биз эң мыктыларына барбадык беле? Баары кечирээк келип калыпсыңар дегендей кылды эле. Бул кайдан чыкты? Уулум таап чыкты. Мен макул болдум. Бул менин акыркы мүмкүнчүлүгүм, деди Ажар. Ошондойбу? Эмил аялын карап ойлонуп калды. Мунун дагы деле жашай турган ою бар го, деп алды ичинен. Эбак эле аны өлгөн адамдардын катарына кошуп койгонун өзү байкады. Оюнда Айдай. Ага бул жаңылыкты айтыш керек. Дароо ага СМС жазды. Шашылыш, жолугушалы. Айдайдын үйүнө келди Эмил. Кучагы толо гүлдү ага берип жылмайып алды. Гүлдүн кереги жок болчу. Сага арнап алгым келди. Рахмат. Кел өйдө өт. Экөө маңдай тескей отуруп тамак ичип жатышты. Тамакты өз колуң менен жасадыңбы? Ооба, өзүм жасайм. Таланттуу адам баардык жактан таланттуу дегендей. Тамакты да ашпоздордон кем эмес жасайт турбайсыңбы? Ооба, тамак жасап чоңойгом. Баса, сенин ата-энең бир туугандарың барбы? Бир да интервьюңда алар тууралуу же өтмүшүң тууралуу айтылбаптыр. Демек мен тууралуу изилдеген экенсиң да. Эми карап чыктым баарын. Алар тууралуу айткым келбейт. Менин атактуулугума алардын эч тиешеси жок. Карапайым жашаган адамдар. Андан көрө мага шашылыш деген нерсең эмне, ошону айтсаң? Эмир бир адамды тааптыр. Ал Ажарга операция жасайт имиш. Экөө тең ошол адамга ишенип алышыптыр. Бир керемет жасачудай болуп жүрүшөт. Эмир сабагын да, музыканы да таштап, болгон убактысын апасына арнап жатканы ушундан экен. Эгерде Ажар айыгып кетсе,
Эмир сени эч качан кабыл албайт, сен муну билесиң да. Айдайдын жүрөгү мыкчыла түштү. Бул адам андан эмне каалап жатат? Өмүр бою чогуу жашаган аялына аны мынчалык кара мөртөздүк кылганына түк түшүнбөй турду. Эгерде анчалык жек көрсө, басып кетиш кыйынбы? Эмил Айдайдын эмнелерди ойлоп жатканын билбей тамак ичип жатты. Чын эле, Айдай тамакты ырахат менен жакшы жасачу. Таңдайын такылдатып алды. Көп эле ресторандан тамак жегем. Сенин колуңдан жеген тамак өзгөчө болот тура. Мага Эмир тууралуу айтып бересиңби, деди Айдай. Мисалы, мүнөзү, кичинесинде кандай чоңойду, оорудубу? Биринчи класска барганы, айтор Эмир тууралуу эмне билсең ошонун баары кызык мага. Чынын айтсам, ошол жылдары бизнесим менен алек болдум. Эмир тууралуу көп деле билбей калдым. Муну Ажардан сурасаң жакшы болмок. Ал тырмагынын учуна чейин билсе керек. Айдай Эмилдин көздөрүнө тике карады. Эмнеге баланы сүйбөдүң? Кимди, Эмирдиби? Деди бул көз караштан тайсалдай түшкөн Эмил. Сен ал баланын жоопкерчилигин алгандан кийин, жок дегенде Кудайдан келген аманат деп жакшы карашың керек эле. Эмнеге багып алгандан кийин жакшы көргөн жоксуң? Эмил мыңк эте мыйыгынан күлүп алды. Аялдарга эч качан жан дүйнөсүн ача алчу эмес. Бул жолу чындыкты талап кылган көздөрдөн кача албады. Ким билсин, эмнеге мындай болду? Алгач балалуу боло албасымды билгенден нес болдум. Ал кезде азыркыдай балалуу болуунун жолдору да аз эле. Оор кабыл алдым. Анткени мен тер төгүп иштегеним бала, үй бүлө үчүн эле да. Ажарды таштап кете албайт элем. Анткени анын агасынын жардамы менен бизнести кургам. Ушуга чейин ажырашып кете албаганымдын себеби деле ушул. Компания эки адамдын эмгеги менен бутка турган. Кыскасы, кайнагама көз карандымын. Айла жок, бала багып алууну ойлондук. Алгаш жакшы көрүп кетермин деген ой болгон. Бирок андай болбоду. Адам өзүн кыйнай албайт экен. Баланы көргөн сайын меники эмес экени көзгө сайылган ийнедей боло берди. Башка, бөлөк, эч бир жери сага окшобойт. Дилиң да тартпайт. Чын дилимден ушул баланы өөп чыттай да албадым. Билбейм, мен ушундай адам экем. Башканын баласын кабыл ала албаган. Кийин жашыруун экинчи аял алдым. Балалуу болдук. Мен ошондо эмнеге Эмирди сүйө албаганымды билдим. Мейли, Эмирдей сулуу болбосун, мейли, акылдуу да болбосун. Өз каныңдан жаралган баланын өзүңдүкүнө окшогон жымшык көздөрү, сени карап турган укмуш бакыт экенин билдим. Анткени ал сеники. Ар бир кыймылыңдан өзүңдү көрөсүң. Жылмайганы сеники, басканы сеники. Мен Эмирди меники болбогону үчүн жаман көрдүм. Меники болсо гана. Ал канчалык акылдуу, таланттуу, жүрөгү таза бала экенин көрбөй койгондой сокур эмесмин. Бирок ошонусу да кээде кыжырыңды келтирет. Кыскасы ушундай. Демек өз балдарыңды жакшы көрөсүң? Ооба, эзилип кетем, аябай жакшы көрөм. Ажарчы? Ажар тескерисинче болду. Бир көргөндөн баштап Эмирди колуна алган секундтан тарта ага чыныгы эне болду. Билбейм, кээ бир энелер деле өз балдарына Ажардай болуп мээрим төгө алышпайт. Ал Эмирди бир башкача жакшы көрдү. Кареги менен тең айланды. Ушунча жылдан бери Эмирге үнүн бир катуу чыгарып кайрылганын көрбөдүм. Ошол эле учурда Эмир корс, бир нерсени бетке айткан өжөр бала. Бирок апасынын жанында ал да жибек. Эч бир каяш айтпайт. Апасы айттыбы, демек мыйзам. Мен кийинки аялым менен балдарымды карап, аларга Эмир менен Ажарды салыштырып арман кылып кетем. Менин балдарымды ушундай сүйгөн эне болсо эмне? Жашоодо 5 кол тең эмес деген ушул экен да. Айдай таң калып укту. Шылдыңчыл, керсейген, адамгерчилиги төмөн деп билген адамда деле ушунча тереңдик жатканына баа берди. Өтө ачылып кеткендей сезгендей, Эмил тамагын бир кырынып алды да алдындагы суун ичти. Мен эмне кыласың, деди Айдай, так үстүнөн түшкөндөй. Эмне кыласың деген кандай суроо? Түптүз суроо. Ажар бар. Аны менен өтмүшүң дагы деле жүрөгүңдүн бир жеринде турат. Өз балдарыңдын энеси да бар экен. Дагы кимдер бар бир Кудай билет. Баары эшиктерин ачып, сени качан келет деп төрт көздөп күтүп отурушат. Сени такырга алабаган мен эмне кыласың?
Эмиль күлүп жиберди. Окуянын тузу ушул жери болуп жатпайбы? Эмнеге? Эркек дайыма өзүнөн качкан аялды кубалаганды жакшы көрөт. Аңчылык бар да канында. Мени күтүп отурган аялдардын кызыгы канча. Алар ансыз деле күтүшөт да. А мага менден качкан адам менен кызыктуу. Демек, мен жөн гана оюн экем да. Акылдуу аялдарды жакшы көрөм. Аларга тузак коюп, ана түшөт, мына түшөт деп карап отургандан өткөн рахат барбы? Бизнесте да ошондой. Кумар бул, эч нерсе дей албайсың. Сен оюн кумар деп жаткан нерсе бул адамдардын тагдыры. Ойнойм деп бир күнү омурткаң сынып жүрбөсүн? Ия, деди чочугандай түр көрсөткөн Эмир. Мага видеонун калганын бер. Эмирге мен тууралуу эч нерсе айтпа. Жакшылыкча эле ажырашалы, жакшы тааныш болуп жүрөлү. Мени зордогондо эмне? Ансыз деле колуңда турам. Жок, Пери, кечирип кой, мен анте албайм. Айдай селт этти. Анын мурунку аты Пери экенин да билет тура бул. Кайдан билип алган? Эмнелерди билет бул дагы? Айдай деле жарашат, бирок мага Пери деген атың жакты. Сен кайдан билесиң? Мына, мен сен тууралуу сенден да көп маалымат билем. Сага суктанбай койгонго болбойт, Айдай. Ошондой жерден ушул даражага өз күчүң менен жеттиң. Сен экөөбүздө бир окшоштук бар, өжөрбүз. Демек, каалаганыбызга жетебиз. Сен менен минтип сүйлөшүп отурган деле чоң бакыт. Анан кантип баш тартам? Жок, болбойт. Сен меникисиң. Азыр даяр болбошуң мүмкүн, бирок мен сени күтөм. Убакыт экөөбүзгө тең туура иштеп берет деп ойлойм. Кой, мен кетейин. Сенин режимиң да бузулбасын. Эртең чет өлкөгө учасыңар шакирттериңер менен. Айдайдын оозу ачылып калды. Кудай сакта, муну да билет тура. Не деген адам бул? Эмиль аны далыдан таптап коюп чыгып кетти. Ооба, таң эрте ал Астана шаарына фестивалга учуп кетмек. Эмирдин барышын аябай каалаган. Бирок болбоду. Саатты карады. Убакыт жакындап калган экен. Тез туруп столдун үстүн жыйнай баштады. Аэропортко кеч калбашы керек. Кана балдар, баарыңардын паспорттарыңар жайында, Айдай менеджерлери шакирттерин даярдап жатканына көз салып турду да анан басып келип суроо берди. Эмир кеткени ал балдардан алыстай түшкөн эле. Бул туура эмес экенин сезип, азыр аларга жакын келди. Канчалык оор болсо да чыдашы керек. Анткени бул 4 шакиртинин да таланты, өз жолу бар. 5-чиси Эмир болчу. Анын жок экени жеке Айдайды гана эмес, балдарды да ыңгайсыз абалга таштагандай. Баары жакшы болот. Ийгилик менен келебиз. Башыңарды бийик көтөргүлө, деди Айдай, балдардын көңүлүн көтөрмөккө. Мен сиз деле ийгилик менен келесиңерби? Деди так кулак түбүнөн тааныш үн. Кылчайып карап, жанында гитарасын кармап Эмир турганын көрдү. О, Эмир келди. Бизди орто жолго таштабайт деп ишенгем. Балдар кучакташып кубанычтан ызы-чуу түшүп калышты. Айдай көзүнүн жашын сүртүп башын көтөрдү. Так маңдайында Эмиль турган экен. Демек ал көндүрүп алып келди.